жолдогу унаа кыймылынан кооптонгон жергиликтүүлөр Оштон Ноокат районуна караштуу Исанов айыл өкмөтүнүн негизги унаа жолу көңүл бурууга муктаж. Тагыраагы автотранспорттор катуу ылдамдыкта жүрүп, жыл сайын кырсык катталып жатат дешет тургундар. Бул боюнча видео кайрылуудагы жолдошкон. Биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз мына ушул маселе тууралуу болмокчу. Саламатсыздарбы? Урматтуу Кыргыз программасы биздин сиздерге кайрылуубуздун себеби ушул жолубузда машиналар катуу өтүп атат. Ограничениялар 40 болгон болсо машиналар 80-100дүн аралыгында өтүп атышат. Ушуга жардам кылып койсоңуздар, ушу лежачий полицейский коюп берсе биздин айылдарга, мектептердин астыларына, ушуну сиздерден сурам, сизге кайрылдык эле. Ушу кайрылуубузду бир карап койсоңуздар, жардам берсеңиздер деп суранабыз. Ноокат Көкбел унаа жолунун узундугу 6 чакырымга жетет. Калктуу конушта жайгашып, унаалар ылдамдыкты 40тан ашыр болсу көрсөтүлгөн. Деген менен тургундар автотранспорттор катуу ылдамдыкта жүрүп, жыл сайын кырсыктар орун аларын айтып даттанышты. Анын үстүнө бул көчөдөн көмүр кенине оор жүк ташуучу унаалар өтүп, тыным болбойт. Biz жолду тособуз деген ниет жок, жүргүзбөй коюшка акыбыз жок, мамлекеттин жолу. Бирок ошо иретке келтирип берсин, ошо жүк бир эле Исанов айыл өкмөтү эмес, берде Көкбел айыл өкмөтү, биякта Кеңеш айыл өкмөтү, ар жакта Кыргыз Ата айыл өкмөттөрүнүн аркылуу өткөн жол да, биздин центральный жол мындай айткандачы. Жылы күн айында ушундай жолдо кетип бараткан, катуу келаткан экен, ошол алдын тараптан урганда ушул мына жака көтөрүлүп түшкөн да. Сонун мына бутун жака деген. Ошонун арызданган ушул эле. Жолдун бу бетинин аркы бетине өтүш кыйын, жаш балдар болсун, чоңдор болсун. Ошондой мезгилеген эм транспорт көп. Правиланы сактабайт. Бир 70% эле шопурлар машина айдагандар правиланы сактабайт. 70-80де жүрүшөт ушул жерде, айыл арасында. Өзү правилада 40-50де жүрүш керек. Түшүнбөйсүң эмне ондой жүрүшөт. Же гайлардын рейти жокпу, же ызнактар коюлган эми ошого ызнакты карап табойт, ызнакты мындай түшүнбөйбү же тоготпойбу. Жергиликтүүлөр айрыкча балдардын коопсуздугун ойлошот. Бир чети көчөнүн эки тарабында тең тротуар курулган эмес. Анын үстүнө жол боюнда жайгашкан мектептерде эрежени сактоо боюнча белгилер жок. Мурункулар сынып, эскирип жок болгон. Ошондуктан сабак бүткөндө окуучуларга мугалимдер көз салып турушат. Анда да такай текшерип, балдардын ар бирин карап турууга шарт болбой жатат деп кооптонушууда. Суранат элек, ошо жакынкы арада ошол белгилерди коюп берсиңер. Себеби мына машина транспорт биздин жолдон көп өтөт, центральный жол. Ошондуктан бизге өтө биринчи кезекте зарыл. Сабактан чыкканда көзөмөлөбүз, ар бир класс жетекчи карап нетип турабыз. Анан ушул мүмкүн болушунча кетип көчөлөрүнө бурулганга чейин карабага туура келип атат да, кароол болуп калабыз да. Ошол белгилер болгондо биздин окуучулар өз жолдору менен кете берет деген ойдо элек. Анан ушу жолдун четине тротуар коюлуп калса да жакшы болот беле. Жыл сайын жашоочулар жергиликтүү бийликке коопсуздукту сактоого көмөктөшүү үчүн арыз жолдошот. Анын негизинде жол сакчылары унаалардын кыймылын көзөмөлдөп турушкан. Бирок алда көпкө созулбаптыр. Андыктан эми жолго унаа кыймылын чектей турган атайын дөңсө коюп берсе деген талаптарын айтышты. Бул эми мына Ош-Бишкек жолдорунда эми эле көрүп атабыз, барып атабыз, бардык эле жерде лежачий полицейский койгон, ызнактарды коюп берген. Биздин айылга центральный жол экен деп коюбай атат. Случайлар өтө көп болуп атат. Мына көпүрөнүн эки жагы тар болуп атат. Түндөсү, күндүзү обгомго чыгыш ушул жерге келип түшүп кетип, өтүп кетишип атат машиналар. Булар ояка катталбайт, өздөрүнчө анан сүдүрүп кетет. Мына столбаны урду мынеке. Уну оңтарып кетти. Ноокат райондук жетекчилиги жарандардын арызын кабыл алып каттады. Деген менен райондо жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү адистер жетишпейт. Андыктан алар тартипти карап берүүгө үлгүрбөй жатышкан айтылды. Ал эми оор жүк ташуучу унаалар эми бул көчөдө жүрбөйт. Бул боюнча жергиликтүү бийлик көмүр шахтасынын жетекчиси менен сүйлөшүп, ымалага келишкен. Тургундардын негизги дөңсө коюп берүү деген талабы аткарылат, эгерде Исанов айыл аймагынын депутаттарынын макулдугу алынса. Альтернативдик жол бар да, 2 жыл болду.
2 жыл ошол жол салган. Эми ошол жака сала турган болот, эми хоболор. Бул жака салбайт. Ким сала турган болсо, сиздерден келди тургундар. Биз айттык, ар кимдин өзүнүн соткасы бар. Тартып эле номерини өзүн тартып эле онда урушпастан эле жөнөтөсүңөр. Жөнөткөндө биз ошонун жетекчисине жөнөтөбүз. Bunun машинасını снимат кылып экинчи ташыбай турган. Ошол азыр айттым, депутаттардын чечими менен чыгарып берсин, май кызматкерлери бизге предписание берсин, биз коюп беребиз. Бирок азыр эмес, азыр асфалтыбыз чыга элек, жылы элек. Заводдон асфальт алганда буңкур чаңкырларды оңдоп аткан маалда апарып коюп беребиз. Кайсы айларга? Майга барып калса керек, азыр март, апрель, мүмкүн апрелдерде коюп калабыз. Ылдамдыкты чектөөчү жасалма эмес тегиз жолду куруу боюнча жол кыймылынын эрежелери бар. Анда көрсөтүлгөндөй, атайын дөңсө, мектеп, бала бакча жайгашкан жана калктуу конуштар, жыш жайгашкан көчөлөргө курулат. Эл аралык майындагы жолдорго мүмкүн эмес. Бирок жол боюнда билим берүү мекемелери жайгашкан болсо, уруксат берилет. Жасалма дөңсөөнүн кеңдиги стандарт боюнча 10-15 см, бийиктиги 7 см ашпоосу көрсөтүлгөн. Биринчиси менен экинчисинин ортосундагы аралык 80 метрден жакын болбосу керек. Ал эми шаар ичинде 50 метрден 100 метрге чейин аралык уруксат берилет. Эгерде аралыгы мерчемделген метрден ашса, бул өз кезегинде жол кырсыктарын шартташы ыктымал. Ошентип жай мезгилин Утурлай Исанов айыл өкмөтүнүн негизги унаа жолунда автотранспорт кыймылын чектей турган атайын дөңсөө курулуп калат. Эң негизгиси жергиликтүүлөр аз да болсо кооптонбой калышаары күтүлүүдө. Кырсык катталуусу күч болгон жолдор өлкө боюнча бир гана бул эмес. Көпчүлүк көчөлөрдө дөңсөлөр курулганы менен басымдуусу техникалык талаптарга шайкеш эмес экендиги да айтылып келет. Мына ошондуктан башкысы ар бир жаран өз өмүрүнө, ден соолугуна кайдыгер карабастан абайлап жүрүүсү керек деген тыянакка келебиз. Урматтуу көрөрман, сиз жашаган аймакта дагы кандай көйгөйлөр бар? Ал тууралуу биздин WhatsApp номерлерге билдирүү жиберсеңиздер болот. Биз сиз менен байланышып көйгөйдү бирге чечебиз. Мен şu жол боюнча элдин көйгөйүн бир нече жылдан бери көйгөй көтөрүп атышат. Бул ямочный работа бир жылдан бир жолу болот. Булардын бул жол биздин райондук тепке карай турган жол, ошо категориядагы мамлекеттин жолу биздин внутренний жолдорго кирбейт да. Анан ремонтту райондук теп жасайт. Бир жылда бир жол сөз жасайт. Бирок биздин жолдор жок көп чоң жүк ташуучу машиналарга ылайык эмес да. Булар 15 тонналык деп айтып атышат, дептин немелери, кызматкерлери. Бирок ошого карабай биздин жолдордо Хо үлгүсүндөгү чоң жүк ташуучу машиналар тынбай өтүп атат. Бизде биякта Бел Алма деген чоң карьер бар, көмүркен. Анан УСМ Водстрой деген немеси бар, карьери, көмүркени. Ошонун техникалары, анан жеке техникалар биздин жолго салып өтүп отурганына байланыштуу биздин жолдор тез бузулуп, бияктагы жолдун боюндагы элдерге үйлөрүнө коопчулукту алып келип атат. Түнү күнү өтүп, түн уйкусун бузуп атат жарандардын. Мындай көйгөй бар маселелердечи. Эми биз бул маселени райондук деңгээлде көп көтөрдүк. Акимге бардык, теп уюм организациясына бардык, КАИге барып кайрылдык. Анан акимдин райондук акимдин Давран Маматалиевичтин деле немеси бар. Биякта биз менен иштешип атат. Анын деле ошо элдин көйгөйүн көтөрүп атат алар деле. Бирок бул мамлекеттин жолу болгон үчүн бул жолду биз жаба албайт экенбиз, жапканга болбойт. Бирок перегруз болгон үчүн ошого биз аларга талап коюп атабыз. Бияка перевалочный база курсун. Ошого чейин чоң ошо хоолор менен ташып келе берсин. Анан Көкбелдин нар жагынанчы. Анан аяктан перегруз кылып, кичинекей машиналар менен КАМАЗ, ЗИЛ ошондой биздин ылайык машиналар менен бияка ташысын деген да условия коюп атабыз. Төз иш жайгашкан айылда бу
мындайча айтканда ушул ноокаттан айыл өкмөткө чейин эле айыл да. Мындай жөн боштук жер жок. 40-50-те жүрчү жерде 70-80-де жүрөт машиналар. Жолдун бу бетинин аркы бетине өтүш кыйын, жаш балдар болсун, чоңдор болсун. Ошондой мезгилеген эми транспорт көп. Правиланы сактабайт. Бир 70% эле шопулар машина айдагандар правиланы сактабайт. 70-80-де жүрөт ушул жерде, айыл арасында. Өзү правилада 40-50-те жүрүш керек. Түшүнбөйсүң эмнеге ондой жүрүшөт. Же гайлардын рейти жокпу, же ызнактар коюлган, эми ошого ызнакты карап табайт, ызнакты мындай түшүнбөйбү же тоготпойбу, түшүнүксүз да. Кантип түшүнсөк болот, анын белгисиз. Şu gaylar katurak girişkende içine problem saklayı bile uşul elimiz. Anan okuçu balдар ötөт, trotuarımız yok. Şu maşına yürgen yol menен жүрүшөт окуучулар. Мектепке, садикке барганда тротуар жок. Бир эле жол ушу машина жүргөн эле. Biz nemeden administrasiyadan ушуну сурандык эле ушул жолубузга лежащий полицейский коюп берсе деген суроо менен кайрылган элек да. 2019-жылы, ондан 2017-жылда кайрылганбыз. Айыл өкмөт баш болуп барганбыз акимиятка чейин. Ошондон бери жооп жок да. Анан өткөн жылы 2019-жылы дагы барганмын. Неме райондук администрацияга хат аркылуу кайрылганмын. Райондук администрациядан жооп болбоду. Полицейский коюшка мүмкүн эмес деп жооп беришти. Бул жерде 2018-жылы ушул эле жолдо бирөөнү машина уруп мүрт кетип өмүрү менен коштошту. 2019-жылы мына бул көпүрөнүн үстүндө эшек араба менен кетип атканды келип сүзүп ол жаракат алып ол бала жатып чыкты больницада. Онан мына бул жерде бир менин неберем уруп кетти, 2 путы сынып, ол больницага жатып чыкты. Ушундай коопсуздуктар тез көп болуп атат да. Ушул жолубузга лежащий полицейский коюп бер деп ушуга кайрылдык эле биз. Ушул жолдо машиналар азыр ограниченияларды коюп койгон 40 деп. Бул жерде 40 эмес, минимум 80ден өтпөсө 100дөн аrak берагында өтөт. Түнкүсүн жолго чыга албайбыз. Чоң машиналар өтөт, хоболар. Булар көмүрдү ашча жүктөйт, үстүн жаппайт. Таш кулап кетсе, жанынан өтүп кеткен адамдарга эмне болот деп одан кооптонобуз. Түн жарымында өтүшөт, сигнал беришет, воздушный сигнал, бар жокту уйкусун чочуп тургузат адамдарды. Анан бийлик неге реакция кылбай атат? Эми неге аткарбай атат сен? Бийликтин неге аткарбаганын биз сиздердики центральный жол, лежащий полицейский коюшка мүмкүн эмес деп жооп берди да. Бул эми мына Ош-Бишкек жолдорунда эми эле көрүп атабыз, барып атабыз, бардык эле жерде лежащий полицейский койгон, ызнактарды коюп берген. Биздин айылга центральный жол экен деп койбой атат. Случайлар өтө көп болуп атат. Мына бул көпүрөнүн эки жагы тар болуп атат. Түндөсү, күндүзү обгомго чыгыш ушул жерге келип түшүп кетип, өтүп кетишип атат машиналар. Булар ояка катталбайт, өздөрүнчө анан сүдүрүп кетет. Мына столбаны урду мынеке. Уну оңтарып кетти. Ушундай случайлар өтө көп болуп атат да. Балдарыбызды мектепке жөнөткөндө ушу мүмкүн болсо жетелеп барып келишке туура келип атат. Балдарыбыз ушу кокус, балдар эмес, өзүбүз да ушул жерден мешитке барып келгенге чейин дагы кооптуу, өтө коркунуч менен жолдун чекесинде качып барып келип атабыз. Ушундай нерселерди бир чечип берсеңер деп силерге дагы анан айлабыз кеткенде силерге кайрылдык да. Бул жер, мына жол өтө кооптуу жол. Ушул жерден кетип баратканда жолу машина уруп кеткен да мени. Уруп аман калган бирок. Алла сактадыга ушул жолго бир неме кылып акырын не дейт эле. Аз башынан сүйлөп бериңиз, кайсы жылы эмне болуп, эмнеден улам машина катуу келатканда сүзүп кетти беле, ошолор боюнча айтып берсеңиз а? Эми азыр коркосуз, мисалы өзүңүз үчүн болбосо да балдарыңыз үчүн, кайсы жылы эмнеден улам ушул сизди сүзүп кетти? 2019-жылы июнь айында. Ушул жолдо кетип бараткан, катуу келаткан экен ошол алдын тараптан урганда ушул мына жака көтөрүлүп түшкөн да. Сонун мына бутун жака деген. Ошондон арыздан калышуу эле. Башкалар үчүн да коркосуңар, балдарга. Балдардан да коркобуз. Балдардан да мына жерден кетип баратсаң, балдар да уруп кеткенде болот, тартып калабыз. Биздин мектеп Исанов айыл өкмөтүнө караштуу Алтын Казы орто мектеби болуп эсептелет. Анан ушул мектеп
Бизде өзү жолдун боюна жайгашып калганда, ошондуктан бизге мына балдардын коопсуздугу үчүн, айрыкча ушу башталгыч класстардын коопсуздугу үчүн бизге ближайший белгилер керек. Жол коопсуздугунун белгилерин ушу айланага, мектептин айланасына коюп берсеңиздер. Бул боюнча кайрылганбыз. Биздин өзүбүздүн депутаттарыбыз бар, ошолорго кайрылып, нетип, анан кайы немелерге кайрылып туруп, ошол боюнча суранат элек, ушу жакынкы арада ошол белгилерди коюп берсеңер. Себеби мына машина транспорт биздин жолдон көп өтөт, центральный жол. Ошондуктан бизге өтө биринчи кезекте зарыл проблема бизде ошол жол белгилерин коюп берсеңер дейт да. Азыр балдарды көргөндө кандай өзүңөр көзөмөлдөп карап турасыңар, эмне кыласыңар? Сабактан чыкканда көзөмөлдөбүз, ар бир класс жетекчи карап нетип турабыз. Анан ушул мүмкүн болушунча кетип көчөлөрүнө бурулганга чейин карабага туура келип атат да, кароол болуп калабыз да. Ошол белгилер болгондо биздин окуучулар өз жолдору менен кете берет деген ойдо элек. Анан ушу жолдун четине тротуар коюлуп калса да жакшы болот беле. Тротуар менен кетет да, биздин көчө айыл ичи акыркы көчөлөргө чейин ушу жолдо машина менен жарышып барып келишет да. Ошону жолдун чекесине тротуар коюп койсок да жакшы болот беле да. Биздин ошо мугалимдер, жалпы мугалимдер ушуну суранып кетет элек. Анан бул жакка өткөндө да кандайдыр белги коюп, мына кесилиш жолдорго өткөндө дагы белгилерди коюп, мына жерге өтө берсең болот деген белгилерди койсок да жакшы болот беле да. Анткени окуучулардын баары коопсуздугун силер жооп бересиз. Ооба, коопсуздугуна толук жооп беребиз да биз. Мектептен чыкканда, мектептен келгенде коопсуздугуна толук жооп берип калабыз да. Анан ар бир класс жетекчи ушундай кароолбуз да, үйүнө, көчөсүнө бурулганга чейин. Жогору эң 6-көчөдөн келгендер бар. Алар да жолдо кантип калат деп биз ушу кыжалат да болобуз да, ошолдун кетип көчөсүнө бурулганга чейин кароолбуз да. Ошон үчүн бизге эң биринчи иретте ушундай белгилерди коюп берсеңиздер жакшы болот эле.